Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде ачык айкын программасы берүүнү мен Исмат Ибрагим Алпарам. Бүгүнкү чыгарылышта биз айыл чарбадагы актуалдуу көйгөйлөр, азык түлүктүн тартыштыгы жана бөксөргөн кампалар, аны толтуруудагы түйшүктөр тууралуу кеңири кеп кылабыз. Бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев мырза, ошондой эле ун өндүрүүчүлөр бирикмесинин төрагасы Рустам Жунуш мырзалар. Урматтуу коноктор, убактыңыздарды бөлүп эфирге келип бергениңиздер үчүн алдын ала ыраазычылык билдирем. Алгачкы суроону Рустам ага сизге берсем, ушул мына жакында өкмөт азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу максатында сырттан келген унга, буудайга жанагы нарк салыгын алып салды. Алгандан кийин сиздердин мындайча айтканда ушул ун өндүрүүчүлөргө жеңилдиктер кандай болду, кандай өзгөрүүлөрдү бүгүнкү күндө сезип жашап атасыздар? Саламатсыздарбы? Мен баягы тарых жагын айтып кетсем, бул 2015-жылы бул көйгөйлөрдү биз көтөрүп келип атканбыз. Себеби бажы биримдигине киргенден кийин биздин чек аралар ачылып, анан бияка жана контрабанда деп көмүскөй ундар көп кире баштады. Кире баштап, анан биздин тегирмендер бүт расмий түрүндө иштейт. Алар салык төлөйт баары, салык төлөйт, соцфонд төлөйт, көп расход бар. Анан жа атамдашты көтөрө албай, мына 2015-жылы 65 тегирмен болсо, бизде 2019-жылы 32 тегирмен калган. Иштей турганды. Бүгүнкү күндө 28 тегирмен калды. Мына 2018, 19, 20-жылда алсак, бизде бир ашып кетсе бир 10 тегирмен, 11 тегирмен иштеп атты да. Анан анын баарын, бул тармактын баарын кайра иштетиш үчүн биз талап кылып, кайрылып, өкмөткө да кайрылып, бизге бир жеңилдик бергиле. Жеңилдик дегенде бул бир шарт түзүп бергиле деп кайрылганбыз да. Себеби даяр ундар салык төлөбөй, жанагындай көмүскө келип аткандан кийин, албетте биз салык төлөгөндөрдүн баасы 2-3 сом кымбат болуп калып атат. Ошон үчүн биз бир шартка келтириле деп суранып атканбыз да. Ошонун жыйынтыгында мына августтун ушул 2001-жылдын августунда бизге нулевой ставка кылып берди да, НДС жада кошумча нарк салыкты. Андан кийин мына бир ай өттү, бир ай өтө элек. Биз азыр аракет кылып атабыз. Ошол 28 тегирмен баарын иштетелик. Бул деген аймактардын баарында бар тегирмендер. Мына түштүктө бар, түндүктө бар. Ошонун баарын иштетели деп, ал үчүн биз будай алып келишибиз керек. Тилекке каршы Кыргызстанда баягы себи аянттар аябай азайып кеткен да. Мына 5 жылдан бери анын себеби эмне? Кайра иштетүү тармак иштебегенден кийин биздин дыйкандар будай сеппей калган. Алар башка культураларга өтүп кеткен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз түзмө-түз сырттан келген шикизатка, сырье деп айтканда, ошого биз көз каранды болуп калдык да. Мына бүгүнкү күндө 80-90% биз сырттан алып келишибиз керек. Ошол үчүн биз баягы кайрылып, өзүнүн көйгөйлөрү айткандан кийин, мына азыркы нулевой ставка кылгандан кийин биз азыр жаңы тегирмендерди токтоп турган, 5 жыл токтоп турган тегирмен бул машинада эле да. Мунун баарын оңдош керек. Жана будайларга каражат алыш керек, табыш керек. Баарыбыз кредит менен иштейбиз. Азыр акырын кыймыл башталды. Мына кышында 4 тегирмен иштеп атса, азыр бир 10-11 тегирмен иштеп атат. Калгандары каражат издеп, тегирмендердин баарын ремонт кылып, кайра иштетели деп азыр даярданып атат да. Бул боюнча азыр улантабыз. Бакыт мырза, сизге кайрылып атам. Сиз дагы ошол ун тармагында иштеген бизнесмендердин, ишкерлердин көйгөйлөрүн жакшы билесиз. Буга чейин дагы бир канча жолу парламентте көтөрүп келгенсиз. Ал убакта ишкерлер айтчу, биз ошол нарк салыгын алса эле импортко туруштук берип, бутка турмакпыз деп көйгөйлөрүн айтып келчү да. Азыр кандай? Жагдай өзгөрдүбү? Жеңилдик болдубу? Мен сөздүн алдында сиздерге баардыгыңыздарга так мындай түшүнүктүү болуш үчүн менде мына аналитика бар. Сиздерге азыр цифра боюнча айтып кетем мен. Мына мисалы 2014-жылы бизде элдин саны, калктын саны 5 миллион 776 миң болчу. 5 миллион 776 миң. 2019-жылы 6 миллион 389 миң сан болду. Калктын саны. Мындай айтканда 613 миңге өстү 5 жылдын ичинде. Керектөөчүлөр 613 миңге өстү. Эми мындай карасак,
Ошол 2014-жылдан баштап дан азык жана un азыктардын көлөмү эгерде биз 2014-жылы 810 миң тонна биз кабыл алсак, ушул 5 жылдан кийин биз 235 миң тоннага түшүп кеттик. Мына биз 500 миң тоннага, 600 миң тоннага биздин элибиз un жана дан азык жебей калган деп бул статистикада айтылып атат. Түшүнүктүү болдубу? Кайсы жыл менен кайсы жылдын аралыгындагы маалыматты айтып атасыңыз? Мен айттым го 14-жылы биздин элдин саныбыз 5 миллион 776 миң болчу. 2019-жылы 6 миллион 389. Өстү элибиз. 613 миң адам өстү. 613 адам өстүбү? Адам un жейби, нан жейби, тиги башка un азыктарын жейт да. Туурабы? Көбөйүш керек да. Бирок ундун негизи производствосу, өндүрүшү 2014-жылы 810 миң тонна болсо, 2019-жылы 235 миң тонна. 600 миң тонна жок. Түшүндүрө алдым ба? Түшүнбөдүңүзбү? Түшүндүм. 600 миң тонна официалдуу түрдө жок болуп кетти. Өзү негизи 810 миң тоннадан 2014-жылдан 2019-жылга өсүш керек эле. Бул экономикалык саясатты айттым мен. Мен буну эмне үчүн айттым? Мына бул далил катары эмне үчүн өндүрүүчүлөр токтоп калган 65 деп атат. 65тен 2016-жылы 28-ге түшүптүр. Аз болгону 10 эле тегермен иштеп атат. Элестетиңиз мына. Эми мына бир жылда биз 1 миллиард 895 миллион сомду жоготуп атабыз. Контрабанданын эсебинен. Un азыгын алып кирет дагы, контрабанда аркылуу кирет дагы. Мына ошонун баардыгын контрабанда биздин экономиканы өлтүрдү. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө 11 тегермен иштеп атса, божомолдо 500 адам эле иштеп атат. Бүгүнкү күндө жалпы салык соцфонд менен бирге 150 миллион сом төлөнүп атат. 150 миллион сом. Эгерде бизде 30 бардыгы айтып аткан 30 божомолду иштесе, мына өткөндө тегерменчилер чогулуп, мына ошондо мен дагы айттым. Өкмөткө эмне жардам бере аласыңар? Кандай жардам беребиз? Деп анан аналитиканы жаздык. Булар тегерменчилер кепилдик алды. Эгерде бизге кошумча нарк салыгын алса, анда биз ушул тегермендин баарын иштеп кетсек, импортты биз конкуренция катары биз жапсак, анда биз 2021-жылда биз 2000 жумуш орунду кайрадан түзө алабыз. 2022-жылга аягына 5000 жумуш орунду камсыз кылабыз деген ойдо. Андан кийин дагы биз эгерде ошо иштеп калсак, санап чыктык 856 миллион сом салык жана соцфондду биз төлөйбүз деп мына ушундай божомолду беришти. Эгерде биз мына контрабандисттер менен мына ушул күрөшсөк. Бул кийинки бул жерде эң негизги дагы тоют маселеси. Эгерде тегермендер иштебесе, анда тоют да жок да. Ал жакта мына бүгүнкү күндө кийинки маселе бул баа маселеси. Булардын ассоциациянын төрагасы булар кепилдик алды. Биз ундун баасын көзөмөлдөйбүз, эч кандай көтөрүлбөйт. Биз ушу ундун баасын кармап, эч кандай мындай туруштук беребиз деп кепилдик алышты. Кийинки маселе ар бир тегерменчи кепилдик алды. 2000 тонна даяр продукцияда дайым кампада турат. Мына ушул азык-түлүк коопсуздугу эки нерседен турат. Биринчи бул көлөм, объем деп коет. Көлөм болсо, бааны мен айткан жокмун. Көлөм болсо бул азык-түлүк коопсуздуктун бир бөлүгүн жаап атат. Экинчи азык-түлүк коопсуздугу бул баа. Мына бул жерде булардын ассоциациянын ушул ачык айкын айтып, биз мынча салык төлөйбүз, мынча жумуш орундары түзөбүз. Биз мына кампаларды ушундай толтурабыз кепилдик. Биз ушул бааларды көзөмөлдөйбүз деп мына буларга мындай чоң рахмат айтыш керек да буларга.
мына булар ассоциация төрагасы катары мен ушулардын чогуу отуруп биз Минэкономика менен Акылбек Жапаров менен чогуу отуруп ушунда мен өкмөт тарап катары мен ушунда булардын мындай кандай десем булардан мен хорошо биз азыр сиздерди бошотуп беребиз. Сиздер эмне кандай сиздерден мамлекетке жардам болот? Ушунун баардыгын айтып бергенин ушулар өздөрү айтышты. Рустам мырза, бирикменин жетекчиси катары сиздер өтө көп милдет алыпсыздар мамлекеттин алдында. Бааларды көзөмөлдөө жагында сиздер карайт экенсиздер. Азыр кандай базарда? Арзандадыбы нарк салыгы? Мына бул 2 айга салыштырма кылсак, июльгө кылсак азыр 2 сомго арзандады. Айрым комбинаттар ап келип августта ап келди да, жаңы будай кошумча нарк салыгы жок ап келди. Ошону кайра иштетип, уң кылып сатканда албетте арзаныраак болду. 2 сомго арзандады. Анын үстүнө баягы Бакыт мырза айткандай тоют дагы бул чоң маселе болчу бизге. Тоют жок болуп мына арпанын баасы эле мына июнь айында 25 сом болуп кеткен. Бүгүнкү күндө мына 10 комбинат иштей баштады. Биз баягы 1 тонна будайдан 70% un чыгарабыз, 30% бул тоют болот. Улпак, зерноотходдор болот. Комбинаттар иштей баштагандан кийин албетте бул биздин рынокто тоюттар битке көбүрөөк болуп, баасы түшүп, 1-2 сомго түшүп, анын артынан мына арпанын дагы баасы түшө баштады. Канча сом түштү? Арпанын баасы азыр 22-23 сомдой болуп калды. 25 болчу мына июнь айындачы. Мына 200 сомго 28ге да чыккан. Мына бүгүнкү күндө 23 сомго чейин түштү да. Жылыш болуп атыптыр, э? Жылыш эми акырын башталып келатат, себеби 10 эле комбинат иштей баштады. Биз 28 комбинаттын баарын кой берсек, мисалы, анда албетте баалар дагы ылдыйлайт. Анткени биз ортобузда дагы атаандаштык бар да. Кыргызстандагы комбинаттардын ичинде. Ошол тегирмендерди иштетүү боюнча жана сөзүңүздө белгиледиңиз, кээ бирлер иштебей калган, банкрот болуп калган, акча таппай жатат депчи. Ошол жагын чечүү боюнча бир кандайдыр бир сунуштар менен бир жолун таап атасыздарбы? Ошол тегирмендер толугу менен иштеп кетиш үчүнчү. Биз кайрылып, ошол маселелерди көтөрүп, бизге да каражат керек деп кайрылганбыз. Азыр ФСК 9 деген бир мамлекеттик программа бар да. Бул деген насыя арзан бир 7-8% менен насыя берет деген кайра иштетилет. Бирок ал тилекке каршы ал насыянын мезгили убакыты кыска болуп калып атат. 7-8 ай болуп калып атат да. Ал 7-8ге ошончо миллион акчаны алып алып, аны деген ай сайын төлөш керек да. Бул деген мындай чоң деле таасирин тийгизбейт да. Ошон үчүн көп тегирменчилер азыр жаңы кайра баштап аткандар көбүнчө насыя алып, кредит алып, коммерческий кредит алып, ошого будай алып келип топтоп ошентип иштейли деп азыр даярданып атат. Бакыт мырза, сизге суроодо жана сөзүңүздө белгиледиңиз, нарк салыгы алынгандан кийин биз импортко каршы тура алабыз деп айтты депчи. Контрабандисттерге. Кепилдик барбы ошо? Бар. Жеңил алабызбы ошол нарк салыгын түшүрүү менен? Бүгүнкү күндө мыйзамсыз кирген товарлар жок. Сиз баарыңар билесиңер, элдин баары эле контрабанда жөнүндө билип калды. Мына кечеги пандемия башталганда ундун баасы, майдын баасы, шекердин баасы бул ким көтөрдү? Бул баардыгы импорттон келген, контрабанда аркылуу келген ошолар ишкерлер ушулар көтөрүштү. Эми сиз элестетиңиз. Бүгүнкү күндө баягы Мурстам мырза айткандай, завод иштеш үчүн анын электроэнергиясы керек, анын сырьёсу керек, анын инертный материалдар керек, анын побочный материалдар керек, анын рабочий айлык төлөш керек, 50 адам жок дегенде. Тигиндей мындай канча деген затраттар, салыгын, соцфондун баарын төлөш керек. Туурабы? Анан базарга чыкканда сен бааң жогоруп туруп атпайбы НДС менен чогуу. Контрабандист эмне? Контрабандист машина менен кирет дагы, эч нерсе төлөбөйт дагы, рабочий жок, электроэнергия потребление кылбайт, соцфонд төлөбөйт, эч нерсе төлөбөйт дагы, складка түшүрөт дагы. Ошол эки рабочий кайра ошо машиналарга таратып берет да. Мына эки жумушчу иштейт, бир водитель иштейт. 3 эле адам. Бул жерде завод электроэнергия потребление кылат, темир жол иштеп атат. Башка баягы ун ташыган машиналар бар го, перевозчиктер. Ошолар иштеп атат да. Ошон үчүн баягы азыркы алар баягы кирип атканда НДС төлөбөй кирип атат да. Ошол НДСти жок кылгандан кийин буларга азыр
тегирменчилерге ошо контрабандисттер менен шарты бирдей болуп калды. Эми атаандаштыкка азыр контрабанданы качан жаба алабыз? Только экономикалык рычагтар менен жаба алабыз. Башка менен биз жаба албайбыз. Канча да айтсак да, канча тиги камераны койгула десек да, канча тиги чегараны жапкыла десек дагы, баары кандай бир жолдор менен человеческий фактор деп коет. Баары ошол жолдор менен кирип келатат да. Бүгүнкү күндө мына результаттар бар. Азыр ошондо нарк салыгы алынгандан кийин бизге келген товарлар ошол контрабандалык жол менен келген товардан арзан түшүп атабы? Эми 12% деген бул уже 12% 100 сомдон уже 10 сом түшүп атпайбы? Мисалы түшүнүп атасыңар да. 1000 сомдон уже 120 миң сом, 120 сом түшүп атат. Түшүп атат да. Ошон үчүн баасы түшүп атат да. Демек, Затратың уже азайып атат да. Ошондо сен рынокко чыгып атканда, тиги контрабандын уну менен тиги конкуренция кылып атат. Анан кичине анча-мынча 5-10 сом түшүрүп коюп атат. Уже алар менен атаандаштык бар да бул жерде. түшүнүктүү. Бул жерде Рустам мырза мына нарк салыгы алынды. Эми мындан кийин un кымбаттабайбы? Элдин баарында азыр ошо суроодо, баарына кызыгат. Мына ундун баасы түзмө-түз шикизатка, будайга караштуу да. Тилекке каршы Кыргызстанда жана айткандай эле бизде будай жок. Быйыл кургакчылык болуп дагы андан да көлөмү түшүп кетти. Биз түздөн түз сырттан келген импорттолгон будайга көз каранды болуп калдык. Мына Россия жаңы чаба баштады будайлардын, Казакстан жаңы чаба баштады. Ал жакта азыр түшүм жакшы болсо, албетте анда будайдын баасы ордунда турса бүгүнкү күндө, анда бизде ундун дагы баасы ошо ордунда турат. Россия, Казакстанда баалар өйдө көтөрүлүп кетсе, жогорулуп кетсе, албетте бул дагы унга таасирин тийгизет да, ундун баасы дагы кымбаттайт да. Анан биз жанагы Бакыт мырза айткандай келишим өкмөт менен түзүп, өзүбүзгө жанагындай милдеттемелерди албадыкпы? Момунча будай алып келебиз, момунча ун чыгарабыз, мунча той чыгарабыз деп. Ошол жерде эле жазылуу, биз өзүбүздүн пайдабызды комбинат иштегенде 10%дан көтөрө албайбыз. Бул көзөмөл антимонополияда көзөмөл кылып турат, канчадан будай келди, канчадан себестоимость деп өзүнүн нарк баасы канча болду, ошондон 10%дан көтөргөнгө болбойт. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын тегирмендери мисалы аябай сверхприбыль деп аябай чоң пайда көрө албайт. Мындан ашып кетсе эле 10% булчу бизге түшүмү да бул тармакта. Ошон үчүн бул түздөн түз будайдын баасы канча болсо, будайдын баасы көтөрүлсө, ундун баасы да көтөрүлөт. Будайдын баасы төмөн болсо, ундун баасы да төмөндөйт. Демек, сырттагы бааларга байланыштуу албетте өзгөрүшү мүмкүн экен да. Бул жерде Бакыт мырза сиз белгиледиңиз, мына un комбинаттары импорттук жана контрабандалык азыктардын эсебинен банкротко учурап көбү жабылып кетти депчи башында. Эми ушул тармакты көтөрүш үчүн, стимул бериш үчүн, иштетиш үчүн өзүңүз белгиледиңиз, салык төлөтүп мамлекетке киреше алып келиш үчүн биздин өкмөт кандай кадамдарга барыш керек? Азыр өкмөт жакшы эле кадамдарга барды азыр. Азыр өкмөт жакшы кадамдар бар. Бул жерде бир эле будай un боюнча маселе болуп атат да. Мен бир жалпы айтып кетейин. Сиз айтып кетпесиңиз, биз кепилдик бар, баа көтөрүлөт, кепилдик жок. Бул кепилдик эмне үчүн жок? Бул рубльдин доллардын курсу, нефтин баасы көтөрүлүп кетсе, Россияда рубль түшүп кетет дагы, доллар түшүп кетет дагы, рубль көтөрүлөт дагы, ошо биздин рубль сомго да тиги курстар өзгөрүп кетет. Экинчи, мына быйыл Казакстанда мындай айтканда түшүмү начар. Мына билишим боюнча бүгүнкү күндө Россиядан алар сатып алып атышат, Казакстандар да. Ошон үчүн бул жерде биз азыр өкмөт бүгүнкү күндө азыр мына нарк салыгы май боюнча, шекер боюнча, тиги un боюнча, башка боюнча баягы жардам берди. Бүгүнкү күндө эми азыркы учурда өкмөт ошол биздин 6 миллион рыногубуз бар. Ошол 6 миллион базарыбыз ошо биздин ишкерлерге иштеш керек. Башка мамлекеттин контрабандисттердин экономикасын иштебеш керек. Алардын салыгын текшериш керек. Каяктан алып келдиң, салык төлөдүңбү? Фискалный жагынан катуу көзөмөлгө жүрүш керек. Анткени бул жерде мына ким туура иштесе, ким салык төлөгөн иштеген болсо, ал эч качан коркпойт. Ал эч мындай коркпойт да, мындай иштейт жакшы. Мына ошол жагынан өкмөт эгерде жакшылап көзөмөлдөп койсо,
контрабанданын тиги продукциясын. Мына ошондо андан кийин биздин ишкерлер бутка туруп, биздин ишкерлер пайда тапкандан кийин дагы стимул болот. Кийин алар өзүнүн пайда тапкандан кийин жерлерди алып, балким ушул жаңы урожай, жаңы тиги үрөндү алып келип себиши мүмкүн. Сепкенден кийин, анан кийин үрөндү алгандан кийин өзүнүн производствосу иштетет, анын себестоимостун чүрөт. Мына ушинтип окшоп, мындай ушундай стимулдар болуш керек да. Эгерде анын банкрот болуп атса, каяктагы жерди иштетпейт да. Эгерде анын тиги жумушчулары кетип аткан болсо, мына мен сиздерге айтып коеюн, мен бул тармакта 15 жыл иштегем. Мен тиги рабочийден баштап мен директорге чейин иштегем ал жердечи. Мына мен ушул мен чогуу иштеген технологдор, кече мен Москвага барганда базарда мен технологум, менде иштеген кол астымда иштеген технологум базарда тиги сатуучу болуп иштеп атат. Анткени ушул иш жок болуп калып, ал айла жоктон Россияга кетип калган. Ошону көрүп, анан кучакташып, аябай көзүнөн жаш чыгып, мына ушундай акыбалга келип калдык деп айтып аткан. Эмне үчүн бул ушундай акыбалга келип калдык? Айтып коеюн. Биз ушунда мен айткам, сессияда да айткам. Биз ЕАЭСке кирип атабыз. Биз ЕАЭСке кирердин астында биз даярданып албайлыкпы? Кайсы жерден биздин коркунучубуз бар? 80% товар биз мындай акча жүгүртүү. 80% биз импорттон. Көз карандыбыз. Импорттон 80%. 80. Ошон үчүн мен айткам, мындай даярданып албайлыкпы? Мына ушул азык-түлүк коопсуздугу жагынан даярданайлык. Эртең нефти болот. Кандай болот? Мына азыркы күндө без пошлины келип атпайбы бензин? Эмне деп атат? 2 сомго көтөрүлөт деп коркунучтар бар. Азыр ошого тез арада өкмөт аракет жасаш керек. Же акцизин төмөндөтүш керек. Азыр элге кыйын болуп калды азыр. 60 сом, 62 сомдон бензин куюш бул орчун болуп калды. Ошон үчүн бул жерде өкмөт оперативный түрдө иштеш керек азыр. Оперативный түрдө иштеш керек. Ошондо мына ушул мыйзамдардын мурда киргенде биз мына Раматылык Чыныбек Кунучту экөөбүздү кээ бир саясатчылар күнөөлөгөн. Мына өздөрүнүн кызыкчылыгына кээ бир саясатчылар айтканда, ошондо биз болуптур, макул, кала берсин. Бирок акыбалды мындан баягы түшүндүрүп бердим го, эмне болду? Мына 10 тегермен эптеп зорго иштеп атышат. Ошол саясатчылар, сүйлөгөн саясатчылар, экономиканы түшүнбөгөн саясатчылар, жумуш орунду эч качан түзбөгөн саясатчылар, салык эч качан төлөбөгөн саясатчылар. Өмүр бою ошол мамлекеттин акчасын, айлыгын, бензин мамлекеттин куюп жүргөн саясатчылар ошондоп сүйлөйт да, экономиканы түшүнбөгөн. Мына ошол экономиканы мына ошол популисттер бүгүнкү күндө мына ошол акыбалга келип калды. Бул бир эле тегермен проблема эмес, бүт жерде проблема бүгүнкү экономикада. Ошол ун маселеси көтөрүлгөндө көпчүлүк айтышат, Кыргызстандын буудайынын сапаты анча эмес депчи. Сиз бул тармакты жакшы билесиз, ичинен аралашып жүрөсүз да. Кандай биз ошол Казакстандын деңгээлине жетип унду сапаттуу жасап чыгара алабызбы? Биринчиден, баягы биздин Кыргызстандан жергиликтүү буудайды аябай жаман деп айткандан биз алыспыз. Себеби мына Казакстандыкына, Россияныкына караганда Кыргызстан буудайдын бир эле көрсөткүчү төмөнүрөөк да, бул жабышкычы, клейковина деп коет орусча. Калган жагынан биздики турсук бере алат, мисалы башка. Анан биз Кыргызстан бүт аянттарына сепкен күндө деле бизге буудай өзүбүзгө жетпейт Кыргызстанга. Биз сырттан алып келишибиз керек. Бир 400-500 тонна алып келип, ошону бизден жергиликтүү буудайга кошуп, помольный партия кылып, ошондой сапаттуу ун чыгара алабыз да. Мисалы, бир көрсөткүчүн айтып кетсем, баягы эле ундун өңү боюнча биздин элибиз баягы агыраак ун жейбиз деп. Биздин буудайды ошол Россия, Казакстандан келген буудайга кошуп иштеткенде өңү аябай апакай болот. Көбүнчө аяктан келген ундар баягы көбүнчө химия кошуп агартат да, мисалы. Биз андан алыспыз. Биринчиден, ошон үчүн жакшы сапаттуу ун болуш үчүн биз албетте биздин жергиликтүү буудайды кошуп, сырттан алып келген экөөнүн бир аралаштырып туруп, анан сапаттуу буудай ун чыгара алабыз да. Ошол жана импортко көз карандылык боюнча дагы бир маселе бар да, бир ун эмес, өсүмдүк майы, кум шекер бүт баары жана пандемия убагында аябай пикке көтөрүлдү. Эч ким башкара албай калды бул нерсени. Анан ушундай учурда, ушундай кырдаалды жөнгө салуу үчүн кээ бир адистер айтып атат, өкмөттүн иреттүү саясаты болбой келген депчи.
мындан ары кандай жолдо барышыбыз керек? Бул жерде комплекстүү караш керек да. Бул жерде эгерде биз бүгүнкү күндө ассоциация Мукамолов деп коебуз. Бүгүнкү күндө өкмөт менен Акылбек Жапаров улар менен келишим түздү да. 2000 тонна даяр продукция болуш керек деген келишимде бар да, туура? Мен билишим боюнча. Ошону аткарып атасыздар? Мына, ошону аткарып атышат. Бул мындай айткандай жеке резерв болуп калды. Түшүнүп атасыңар да? Жеке резерв. Эгерде кампада көлөм болбосо, ошондо ундун баасы же башкасы баа көтөрүлүп кете берет. Бул бүгүнкү күндө азыр ошонун негизинде азыр бүгүнкү күндө жеке резерв болуп калды. Ошол боюнча, ошондой боюнча бүт башкалар менен иштеш керек. Булар милдеттүү түрдө сен мына иштеп атасыңбы? Биз сага кошумча нарык салыгынан бошоттукпу? Анда сен кампаңда 1000 бутылка, 5000, 10000 бутылка май туруш керек. Шекерин кампада турунча көлөмдө туруш керек. Жана башка эт жагынан, тиги жагынан азык түлүк коопсуздук боюнча айтып атсак, анда ошол 9 пункттан, бүт 9 пункттан турган азык түлүк коопсуздук видтерден ушул кампаларда туруш керек. Мына жеке менчик тиги предприятиялар менен иштеп койсо болот. Кайсы жерлерде эгерде биз жеке менчик предприятиялар кыла албаса, анда мат резервге, анда ага ошолго акча бөлдүрүп, кандай болсо дагы алардын кичине запастар туруп туруш керек. Бул бир. Экинчиси, биз мында алыска караш керек да. Бүгүнкү күндө эгерде биз майды эгерде биз чыгарабыз десек, анда биз масленичный культура деп коет. Масленичный культура көп болсо биз 50 000 гектар жерге эле себиш керек. 50 000 гектар жерге. Эгерде биз себип алсак, анда биздин май заводдор, бир түштүктө май завод, бир жерде май завод бар. Ошол май заводдор кабыл алып иштетсе, мына ошондон кийин биз көлөмдү биз камсыз кыла алабыз. Ошентип биздин тиги шекер, эгерде биз мына 2017 жылы толугу менен 100% кум шекер менен камсыз кылганбыз, өзүбүздүн кум шекер менен. Ошондо алар 17 000 тоннаны, 17 000 гектарды сепкен. Мына ошондо алар продукцияны алган сырьёну, эки завод. Ошондо 100%га бекиткен да. Ошон үчүн бул жерде өкмөт, мамлекет ошол азык түлүк коопсуздук боюнча эгер сөз болуп атса, ошол продукциялардын ошол кандай биз өндүрөбүз, кайсы предприятие беребиз, кайсы предприятие аны кайра иштетет, кайсы продукция канча баадан берет деп ошондой мындай системалуу иштеш керек да. Азыр будай алып келебиз, эртең будай алып келбейбиз деп андай болбойт. Рустам мырза, мен кечээ күнү Айыл чарба министринин интервьюсун уктум. Ал жерде ошол азык түлүк коопсуздугу боюнча эң көзгө көрүнүктүү жасаган жумушуңар эмне болду дегенде ошол нарык салыгын сунуштадык, анан түшүрдү деген жообун айтты да. Бул жетиштүүбү? Сиз канааттанасызбы? Мен ойлойм, бул Бакыт мырза айтканда бул комплекстүү жумуш жасаш керек да. Мына мисалы айтсак, биздин салык кодексинде дагы бир туура эмес жерлери бар да. Ар бир мамлекет, ар бир улут өзүнүн өндүрүшүн, өзүнүн дыйкандар чыгандан кийин кайра иштетүү тармактарды өнүктүрүш керек. Бизде болсо, мисалы эле бир эле мисал келтирейин. Могу биздин салык кодексинде. Мисалы, мен Кыргызстанда өндүрүшчү болуп, өзүмдүн азыкты өндүрүп туруп сатсам, мен 2% сатыш салыгын төлөйм да, 2%. Киреше салыгы? Бул деген налог с продаж деп коет. Мисалы, мен сырттан расмий түрүндө унду алып келип бияка сатсам, анда 1% төлөйм да. Мисалы, ошондой өндүрүшчүлөргө 2%, өндүрүшчүлөргө. Сырттан алып келип саткандарга 1%. Бул туура эмес саясат да. Бул деген биз деген өзүбүздүн кайра иштетүү же башка тармактарды өндүрүштүрүш керек да. Мисалычы, ошол үчүн бул комплексно деп Бакыт мырза айткандай, бул салык саясатын биринчи. Экинчиден, жанагындай көп биздин мекемелер, көп ишканалар каражат жок эле өнүкпөй атат. Мисалы, ошол эле периодко баягы мөөнөтү узунураак, пайызы азыраак, ошондой каражаттарды жумшасак, анда биз албетте ар бир тармакты көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Демек бизде
ушул салык саясаты дагы ушул ишкерлерди жанагы импортко көз каранды абалга алып келип коюптур. Албетте, мен биякта өндүрүп 2% төлөгөндөн көрөк мен сырттан сатып келип сатсам 1% төлөп атпайм эмес. Бул 1% деген багаран бул деле жакшы айырма болуп атпайбы? Ошон үчүн бул жакта комплекстүү деп туура айтып атат Бакыт мырза. Бул деген салык саясатынан баштап, анан башка баягы кайра иштетүүчүлөр, башка фермерди колдогон ошондой механизмдерди жибериш керек да. Комплексно кылыш керек. Бакыт мырза, сиз мына мыйзам чыгаруу тармагында көп жылдан бери иштеп келесиз. Мына биз ушул импорт чектөө боюнча, мамлекеттер аралык товарларды өткөрүүнү убактылуу чектөө боюнча сөз болгондо, кандайдыр биздин бийлик кетенчиктейт, артка кетет. Мамилелер бузулуп калат, анан кайра калыбына келтириш кыйын дегенчи. А бирок башка мамлекеттер ушул нерсени жасап атат өзүнүн коопсуздугу үчүн. Биз эмне үчүн ошол нерсеге бара албай жатабыз? Ал лидердин туура айтасыз. Мисалы былтыры Казакстан унда, будайында, башкасында баарын бөгөт коюп койду. Киргизбей койду. Россия уруксат берди. Ошон үчүн бүт Кыргызстан ошо Россияга барып сатып келишти. Бул жерден ЕАЭСтин алкагында, ошол ЕАЭСтин алкагында келишимиз бар. Ар бир мамлекет бизнесмендерге шарттай бирдей болуш керек. Эгер өз мамлекетиңде бизнесмендерге бөлөкчө шарт түзсөң, анда ушу башка мамлекеттин, ушу ЕАЭСтин ичиндеги мамлекеттин бизнесмендерге шарт бирдей болуш керек деген келишим бар да. Бирок бир норма бар. Ошону эч качан колдонгон жок да. Аны билбегенби же мен билбейм. Мына Азакылбек Жапаров ошону колдонду. Убактылуу. Ошол мындай чейс мезгилинде, өзгөчө кырдаалдын мезгилинде, экономика учурда ошондой убактылуу чектөөлөрдү, убактылуу салыктарды, убактылуу жана бөгөттөрдү киргизсе болот деген ушуну норманы табышыптыр да. Но ошонун негизинде улар азыр колдонушту. Ошону билбегендигинденби же корккондонбу же эмне болгонун мен билбейм. Бирок ушундай кадамдарга барган жок. Бүгүнкү күндө мына бул өкмөт Акылбек Өсөнбекович мына ошол өкмөт Минфин катары экономика ушул аябай катуу аракет жасады. Ошол кадамдар менен бул бүгүнкү күндө ал эмнени мындай аракетте болуп атат, мен байкашым боюнча. Мейли салыгын балким биз бул жерден утулуп атабыз. Бирок бул жагынан биз наркын баасын көзөмөлдөп атабыз. Экинчи жагынан жумуш орундарын түзүп атабыз. Үчүнчү жагынан биз башка жактан салыктарды көбөйтүп атабыз деген ошондой көз карашта болуп калды да. Бул туура көз караш. Бул туура. Бул жактан балким утулсак, бул жактан утабыз. Эгерде канча биздин жумуш орун түзүлсө, элдин акчасына, элдин чөнтөгүнө акча түшөт да. Эгерде элдин акчасын чөнтөгүнө акча түшсө, курсагы ток болот, бала чакасы ток болот. Ошондо андан кийин нааразычылыктар азаят да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө сиз айткандай мындай коркпой анча-мынча мындай коркпой кадамдарга барыш керек. Себеби ар бир мамлекет эл үчүн өзүнүн ички базарын коргош керек да. Бул коргош керек. Нормалдуу эле нерсе. Бул жерде Рустам мырза, мына сиз белгиледиңиз, ун өндүрүүчүлөр биримдиги көп милдеттемелерди, жоопкерчиликти алды депчи. Аткаруу маселеси, анан эгер жумушту алып кете албасаңар, өзүңөр айта турган сөзүңөрдөн чыга албасаңар, силерде кандай жоопкерчилик болот? Бул норманы жоготот. Бул жанагы жеңилдик берилбедиби бизге? Ошол норманы алып салат дагы кайра эле биз баягы кейипке келебиз, чын айткандачы. Кайра эле баары токтойт. Туруштук бере алган бир крупный баягы эле 4 комбинат кылат. Калгандардын баары кайра жабылганга мажбур болот. Демек, жана нарк салыгын алуу же кайра киргизүү боюнча бир норма, бир убакыт белгиленген жок азыр, Белгиленди. Бул деген 1 жылга 30 август, 22 жылдын 30 август, 31 августка чейин. Ошондо бүтөт. Бирок ошонун ичинде биз жакшы жыйынтыгы болуп, биз жакшы результат көрсөтсөк, баягы иш ордун айтып атабыз, тойтtu айтып атабыз, башка дагы нерселерди айтып атабыз. Ошонун баарын жасасак, анда ошону көрүп туруп, биздин өкмөт буну дагы улантат деп биз дагы үмүттөбүз да, үмүттөнүп атабыз. Ошол үчүн биз азыр жакшы результаттарды көрсөтүп, баягы берген убадабызды алган милдеттемелердин баарын аткаралы деп баарыбыз биригип алып ошентип иш кылып атабыз азырчы. Анткени бул мындай тарыхта бир эле жолу болуп атат да, башка көп нерсе бар. Салык жанагы кошумча нарк салыктан бошотулгандарда, бирок алар өздөрүнө эч кандай милдеттеме алган жок да. Мисалы, мына дарынын айтып коеюн, дарын.
НДС ал төлөбөйт, мурунтан бери эле төлөбөйт. Бирок дарынын баасын көрүп атасызбы? Сыртта 800 сом турган препарат бизде 2800 турат. Ошонун ичинде дагы мисалы НДС төлөнбөйт. Мисалы да. Башка тармакта мындай жок. Биринчи жолу мына бизге, именно биздин тармакка ушу тегирменчилерге жеңилдик берип туруп, бирок мамлекет бизден анда силер мында биз силерге шарт беребиз, бирок силер ушундай бизге натыйжада жакшы өнүгүп, жакшы жумушуңарды көрсөтүш керек деп. Анан бул сан боюнча берилген. Момунча 2000 тонна деп Бак мырза айтып атат. 2000 тонна ар бир кампада болуш керек. 5000 кишини кайра иш орну менен камсыз кылыш керек. Ал 5000 кишинин артында үй бүлөсү бар, 4-5 киши да. Андан тышкары комбинаттар иштегенден кийин баягы транспорт деп коебуз, анын тегерегинде көп да саткандар бар, транспорт бар. Ошонун баардыгы жумуш менен камсыз болот да. Ошон үчүн биз мына берген азыркы бизге берген жеңилдикти туура колдонуп, берген өзүбүздүн милдеттемелерге аткарганга азыр аракет кылып атабыз. Бакыт мырза, сизге бир суроо кыскача жооп берсеңиз, ошол калта мекендик өндүрүүчүлөрдү бутка тургузуу үчүн салык саясатында кандай өзгөрүүлөр жасаш керек? Азыр айтпадыбы, налог с продажды өзгөртүш керек, эми туура айтат. Тиги өндүрүүчүлөргө 2%, тиги жөнөкөй алыпсатарларга 1%. Экинчи соцфондду карап чыгыш керек. Соцфонд бүгүнкү күндө мен кече окуп калдым. Садыр Жапаров президент указга кол коюп атат, ошо кайрадан өзгөрткүлө депчи. 27,25 100дөн 25 ал чоң салык да. Ошон үчүн көбү мындай айткандай конверттерге айлык берип атышат да. Ошон үчүн бул жерде соцфонддун башкача дагы тарифтерин караш керек. Бул милдеттүү түрдө. Калган салык бизде өзү негизи мындай жакшы эле, жаман эмес, жакшы. Бирок бизде фискализация бир аз көзөмөл аксап атат да. Бизде мына чегарадан баштап сиздер жакшы билесиз, бүгүнкү күндө электронный пломбирование деген бар. Мына ошо чегарадан баштап, мына кайсы машина кирди, электронно түшүп, кай жерге түштү, кай жерде сатылып атат, анын продукция сатылгандан кийин акчасы түштүбү, тиги салыгы түштүбү, ошонун баардыгын бүгүнкү күндө фискализация, автоматизация жасаш керек. Ошону өкмөт. Эгер ошонун баардыгын бирдей жасап койсо, бүт эле бизнесмендер ачыкка чыгат дагы, анан конкуренциясы туура болот. Анан бирөөнүн шарттарын жакшы болсо, экинчи шарты начар болсо чыдай албайт. Ошентип өзүбүздү биз жоготуп алабыз. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, маанилүү, мазмундуу талкуу уюштуруп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде Ачык Айкын программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү талкуудагы темабыз айыл чарбадагы актуалдуу маселелер болду. Бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев мырза, ошондой эле ун өндүрүүчүлөр бирикмесинин төрагасы Рустам Жунушев болду. Саламатта туруңуздар.